Ассаламу алейкум, Кадамжай ТВ каналынын подписчиктери, амансыздарбы? Мен сиздерге акыркы видеода айткан элем, эми видеолорду Англиядан тартабыз деп, мына Кудай буйруп, биз Англияга жетип келдик. Мына азыр эле кирип, мындай кооз жерди көрүп, сразу видео тартып киргизейин деп чечтим туугандар. Мына азыр кече биз Турцияга учуп, Турциядан Лондонго учуп, Лондондон бүгүн Шотландияга келип, азыр иштеген фермага келдик. Бул жерди карасаңыздар кандай кооз жерде. Бизде жатаканабыз ушундай жерде экен туугандар. Мына ушу жерден келет экенбиз, ушундай дарактары бар, ушундай панорамный видтери бар. Шотландияда туугандар. Ушундай жерлерде жашайт экенбиз туугандар. Азыр мен сиздерге полный тааныштырамын. Бүгүн биринчи күнүбүз Шотландияда. Иштеген фирмабыз аябай жакшы экен. Бул мына биздин үйүбүз туугандар. Ушундай үйдө жашайт экенбиз. Караванда эмес экен. Ушундай үйдө жашайт экенбиз туугандар. Мына бул жагы сырты, үйдүн сырты туугандар. Караңыздар кандай керемет. Бул жүктөрүбүз даже эшикте турат, алып кире элекпиз туугандар. Мен биринчи бир катар көрсөтүп коеюн, анан алып киребиз деп турат ошол бойдон. Бул жагында өзүн огород экен, бул жагында кийим жаят экенбиз. Бул жагында сейилде отурсак болот экен. Бул жакта мына гүлдөр сонун болуп гүлдөп турат экен туугандар. Караңыздар. Шотландияда бизди ушундай жерге алып келип жайлап койду. Буйруса эртеңден ишке туугандар. Жакса лайк басып, комментарий жазыңыздар. Бул үйдүн сырты. 3 балага ушул общий домду берди. Эртеге дагы 2 бала келет экен. 5 жашайт экенбиз ушул. Мен сиздерди ичи менен тааныштырып кетейин туугандар. Кире бериши. Бул жакта чоң холодильник туугандар. Андан кийин сол жакта стиральный машина, умальник. Бул жагында да биздеки бар экен. Бизге тиешеси окшойт. Главный кухняны көргөзүп коеюн туугандар. Мына туугандар биздин кухня. Караңыздар. Мындай түшүбүзгө деле кирген эмес жерге келип калдык. Ушундай условиясы менен. Мына ушо форма берди. Пут кийим берди, үстүбүзгө жилет берди. Аз кичине туруп келем, продукт алып келесиңер деди. Ушундай панорамный вид туугандар. Бул жеринде мындай сушилкабыз, отдельный кийимдер жуугандан кийин коргото турган жерибиз туугандар. Дагы так. Бул жакта биздин комнаталарыбыз. Бул жерден мен бир досума берди бул комнатаны. Досумдун комнатасы. Туугандар, ар бирибизге бирден комната. Караңыздар. Шотландияда мындай жерде жашап калабыз деп ойлободук эте туугандар. Вид караңыздар айнектен. Бул жатак диван, аппак бельелор менен бар жогун даяр берди. Ошондой эле андан кийин бул жакта досумдун комнатасы, кийинкиси. Бунун видини караңыздар. Охо, сарыски эле үйдү берип коюптур да бизгечи. Ушундай жерге жайланып калдык. Бул жактабы? Бул жагы да өзүнчө жогу бар экен туугандар, стол. Караңыздар. Ушинтип келип ушундай жерге жайланып калабыз деп такыр ойлоппуз. Бул жагы экен? Бул жак кинотеатр. Бул жагында ошо кинотеатрыбыз бар экен туугандар. Мына караңыздар. Кээ бирлер ишенбеши мүмкүн. Мына ушул жерге жайландык туугандар. Буйруса ушул жерден тез эфирлерге чыгып видеолордон тартып турабыз. Мына вид. Эми мен силерге өзүмдүн комнатамды мактап чейин эми. Мен, конечно, мен экинчи этажга бөлдү. Мына экинчи этажга чыгабыз буйруса. Тепкич менен. Тепкичи да бир чырайлуу тепкичтер. Экөөсү астыда калды. Бул жака 2 бала келет, дагы эртең келет экен. Кыргызстандан буйруса. Бул жакта мен. Бул жакта мана парам. Туугандар, мана менин комнатам. Караңыздар. Люкс гостиницалардан деле өтөт го бул. Кээ бирки гостиницалар деле мындай эмес. Сөздүн ачыгын айтканда. Караңыздар. Бул жакта айнекти ачабыз.
Endi qarаңыздар. Vitni qarаңыздар әйнектен. Туғандар, Шотландияда қиын жашоо шарты андай дегендерге билбейм, вроде биз жакшы эле жерге жайланып калдык окшойт. Бумаганы бериптир. Жаңы постоянно билүү биз Кыргызстандан алып келдик эле, бирок. Мына кара, жаңы эткиткасы менен турат. Өзүбүз жаңы алып келип алдык эле. Бул жактан жаңы берип сал. Даже туалетный бумага еще запас менен. Караңыздар туугандар. Запас менен бериптир. Қараңыздар. Өзүбүз жайланбай туруп ушуларды тартып көргөзгүм келди. Так, бул жагында мага өзүнчө экинчи этажда душты караңыздар. Майлы кетемен буюрса ошол жерде бет кол жугабыз. Жолдон келип, үстүбүз деле жаман туугандар. Кийимдерди деле алмаштырбадык. Бул жак арт жак экен. Так, бул жагы. Бул жактары полкалар бар экен өзүнчө. Туалет. Не деди? Туалет. Бул отопление. Турбайбы? Мына туугандар, туалет бул жакта экен. Ушундай экен туугандар. Кандай деп ойлойсуздар? Кандай жер экен? Комментарий жазып, лайктан басып кетесиздер эми туугандар. Мына эки досум экөөбүз. Үчүнчүсү мына мен. Үчөөбүз жерге жайландык буюрса.